Жогорку бийликте колдоп, коштоп, кубаттап турган адамың болсо, дал ушундай орындукка отуруп калуу оңой эле. Ал үчүн дипломдун бардыгы же жоктугу маанилүү деле эмес. Ал эле эмес, катардагы дене тарбия мугалими дагы чоң кызматка барып калса, таң калбаңыз. Ага далил экономикалык кылмыштарга каршы кызматын жетектеген Болот Сүйүнбаевдин жагдайын айтсак болот. Кадрлар барын чечет деп айтылган сөздүн эки маанисин алсак болот. Биринчиси, татыктуу кадрлар өлкөнүн өнүгүшүнө салымын кошсо, экинчиси Болот Сүйүнбаев сыяктуу жогорку кызматка капысынан барып калгандар. Мындай атка минерлердин тизмегинин көбөйүшү өлкө үчүн жасалган чыккынчылык катары бааланууда. Кандай гана жакын адам болбосун, мындай кадамга барышы бул мамлекетке каршы чыккынчылык деп билсек болот. Бул жерде уят деген, намыс деген сөздөн дагы бул мамлекетке каршы жасаган аракет деп түшүнүшүбүз керек. Кыргызстандагы кадр маселеси акыркы 5 жыл ичинде ар кандай нукка бурулганын жарандык активисттер айтып эле келишүүдө. Бирок мындай көрүнүш менен келечек муундун аң сезимине тескери кедергисин тийгизүү коопсуздугу күчөдү дешет. Бул өзүп келе жаткан муунга алардын келечектеги аракетине балта чабуу. Эми элестетиңиз, аракет кылып окуп жүргөн балдардын бүгүн ой жүгүртүүсү кандай өзгөрдү? Бүгүн бирөөгө шопур болуш керек экен, бирөөдүн малын кайтарыш керек экен, бирөөгө жан сакчы болуш керек экен, билим албай деле ушундай чоң кызматтарга барса болот экен деген бүтүм чыгарып атышат да жаш балдар. Мамлекеттик маанидеги кызматта олтурган жарандардын билим деңгээлине карабай, өз кишисин кирешелүү тармакка алып келүү адаты акыркы кездерде активдешкенин байкоого болот дешет коомчулук. Анын акыбети өлкөнүн беделин түшүрүп эле калбастан, өнүгүүсүн эмес, өкүнүүсүн күчөткөн жагдайларга кириптер кылды. Экономика тармакты карай турган, тем более ГСБ деген салык кызматы менен эле мындай иштеше турган эмени биз чоңойтуп, аябай ушул бир чоң бир ажыдарга жаратып алган органга кайра келип коюп аткан. Бул мындайда баягы акча түшө турган жак, кызыкчылык барып тура турган жактарга өзүбүздүн кишилерибизди эптеп алып келип, ошол жерден өзүбүз эптеп бизнес болобу, ошолордун баарын же коргоп, же бирөөлөрдү мажбурлоого жибергенге өзүбүздүн кишибиз керек дегенди эле көрсөтөт да. Ал эми 25 жыл жогорку окуу жайды аяктабай жүргөн Сүйүнбаевдин ректору да ак көңүлдүк кылган жайы бар. Мыйзам чегинде каралганда 5 жыл ичинде кайра тикелөө мүмкүнчүлүгү бар. А бирок чейрек кылымдан кийин диплом берген ректорда мыйзам алдында жоопко тартуу маселеси айтылууда. Аталган жагдайда аны кайрадан өз билемдик менен кызматка алып барган Сапар Исаковду да жоопкерчилик маселесин кароо талабы коюла баштады. Мына ошону дайындаган адам Сапар Исаков дагы бүгүн кылмыш жообуна тартылыш керек ушул факты боюнча. Ошол дипломду мамлекеттин, президенттин басымы менен берген ректор дагы бүгүн жоопко тартылыш керек. Себеби мыйзамга ылайык, жана мен айтып кетпедимби? Анан өзү адам, бул өзү ошо Сүйүнбаев дагы мыйзамсыз. Мен баягы айтайын дегеним, биринчиден диплом, экинчиден мыйзамга ылайык тажрыйбасы болуш керек. Мына ошол критерийлерге жооп бербей, ушул кызматты ээлеп отурган үчүн дагы сөзсүз жоопко тартылыш керек. Эң кызыгы, Сүйүнбаев өзү жетекчилик кылган кызматка кандай баскычтарды басып өттү болду экен. Ушул кезге чейин бул да бүдөмүк болуп келген. Эгерде бүгүн анын кесиптештерине, тактап айтканда дене тарбия мугалимдерине дал ушул кызматка баруу каалоосун сурап кайрылдык. Ишке барып эле калыш максат эмес да. Ишти иштеш керек, жолун билиш керек, коомго пайдасы тие турган ишти кылалыш керек баргандан кийинчи. Дене тарбия мугалим болуп туруп, ал кызматка барганга мен өзүмдү татыктуу, бизге андай жол жок. Эгер аскер кызматын өтөсө, юридикалык билими бар болсо, ал жака барып иштөөгө жол ачык болсо уруксат болот деп ойлойм. Сүйүнбаевдин чуулуу иши бир эле өзүнүн атына кара көз үйкөдү десек жаңылыштык болор. Өзүнөн мурда аны дайындаган мамлекет башчылары да кадр маселесинде шалаакылык мамиле кылды деп айтылууда. Биз маалыматты көрүп атабыз. Ошол эң жооптуу кызматка коюлган кишинин эң биринчиден ошол дене тарбия мугалими экендиги. Аны дагы ошол 25 жыл мезгил ичинде ошол билимге ээ болгондугу мына мурдагы бийликтин кадрларга карата мамилесин ачыктап койду деп айтсак болот эми. Болот Сүйүнбаев мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамы катары белгилүү. 2010-жылга чейин анын жеке жан сакчысы болгон. 2015-2018 жылдары УКМКнын төрагасынын орун басары, ошондой эле улуттук коопсуздук коркунучтарын талдоо жана аныктоо кызматынын башчысы болуп турган Атамбаев былтыр кетээр алдында ага генерал-майор наамын ыйгарган. Даткаш Абдан, Бекзат Турдубеков, Нур Ньюс.